Кутман кеч көрөрман 6 декабрдын маанилүү окуялары менен тааныштырам. Атым Альмир. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланышы бар 58 бажы кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков маалымат жыйынында билдирди. Ал бул боюнча 2022 жылдан бери териштирүү жүргөнүн айтып, иштен алынган кызматкерлер арасында жооптуу кызматтагылар да бар экенин кошумчалады. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев дагы Матраимов менен мархум Кримтөбөл Камчы Көлбаевга байланышы бар 225 мамлекеттик кызматкер аныкталганын билдирген. Алардын көбү кызматтан алынганын айткан. Жогорку кеңештин 6 декабрдагы жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго чара көрүү маселеси кайрадан көтөрүлдү. Депутат Аида Исатбек кызы парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин 4 декабрдагы жыйыны Байсаловдун айынан аягына чыкпай калганын айтып, нааразы болду. Жыйында мамлекеттик жөлөк пул маселеси каралып жатса, бул мага тиешелүү эмес деп каратып туруп чыгып кеткени, комитеттин ишин өкүлүн өкмөттүн өкүлдөрүн теңине албаганын билдирет. Мындан сырткары мамлекеттик кызматкерлердин этикасын сактабай, депутаттар менен кайым айтышып, парламенттин аброюна шек келтирип жатат, деди ал. Исатбек кызы парламент көз карандысыз орган экенин баса белгилеп, принципти сактап калуу жана парламент менен Минкаптын ортосундагы карама-каршылыкты токтотуу максатында Байсаловдун ишин чоң жыйында кароону сунуштады. Дайыма эки бийлик бутагынын ортосунда чыр салуу бул кишинин эң негизги максатындай көрүнөт. Социалдык маселелерди чечпейби? Бүгүнкү күндө толгон токой маселе бар да. Аны чечкенин ордуна парламентке асылып, депутаттарга шек келтирип жүрөт, деп нааразы болду депутат Айым. Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев да бул боюнча фракция атайын жыйын өткөрөрүн белгиледи. Ал эми парламент төрагасы Нурланбек Шакиев бул терс көрүнүш экенин айтып, мындай жүрүм-туруму үчүн Байсаловго сөзсүз чара көрүлөрүн билдирди. Парламенттин 4 декабрдагы комитет жыйынында Исатбек кызы менен Байсалов кайым айтыша кеткен. Депутаттар Байсаловдун эл өкүлүн тегил кыз деп атаганына нааразы болушкан. Ал болсо муну депутатка фамилиясы менен кайрылганда микрофону өчүк болуп калганы менен түшүндүргөн. Сентябрда Байсалов парламент төрагасы менен депутаттардан расмий кечирим сураган болчу. Ал депутаттардын ыйгарым укугу менен макамына жана өлкөдөгү элдик бийлик, демократияга шек келтирүүгө укугу да, ниети да жок болгонун баса белгилеген. Анда Шакиев бул боюнча президент менен сүйлөшкөнүн, өлкө башчысы Байсалов депутаттардан кечирим сурай турганын жана бул акыркы эскертүү болоорун айтканын билдирген болчу. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев өлкөнүн бир нече шаарындагы базарларда иштеген соодагерлердин митингдерине байланыштуу комментарий берди. Ал УКМКнын Чүй облусуна караштуу Аламүдүн райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында жарандарды ар кандай чагымдарга алдырбоого чакырды. Ал эми чагымчылардын өзүнөн УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, Ташиев социалдык экономикалык маселелерди саясий өңүткө айлантпоону талап кылды. Ошондой эле УКМКнын өлкөдөгү соода-саттык комплекстеринин кожоюндары бул иштен эбегейсиз пайда көргөн республиканын эң бай адамдар экенин билдирди. Бирок соодагерлер чоң сумма төлөп жатканына карабастан, базарлардын көбүндө эң жөнөкөй шарттар түзүлгөн эмес. Буга байланыштуу соодагерлердин ишин жеңилдетүү максатында базарлардын ээлери эң биринчи кезекте ижара акыны жок эле дегенде 2 эсе азайтышы керек, деди ал. Чакан ишкерлер көзөмөл кассалык машиналар менен камсыздаларын кошумчалап. Буга чейин ушундай эле билдирүүнү президент Садыр Жапаров да жасаган. Ал Дордой базарынын соодагерлери менен жолугушууда соодагерлерди курал катары колдонгон 3-4 топ бар экенин билдирген. Анын айтымында алар кырдаалдан пайдаланып, төңкөрүш кылууну көздөгөн. Жапаров бийликте бардык маалымат бар экенин белгилеп, бирок мындайга кийин даярдык көргөнүн ачык айткан эмес. Өлкөдөгү бир катар ири базарлардын ишкерлери 29 ноябрдан тартып дээрлик күн сайын ККМ орнотууга каршы нааразычылык акцияларына чыга башташкан. Митингдерге Бишкек, Ош, Каракол, Талас, Токмок жана Кара Балта шаарларынын ишкерлери кошулган. Соодагерлердин башкы талабы алар учурда иштеп жаткан патент системасын калтыруу, салык салуунун жаңы шарттарын, анын ичинде көзөмөл кассалык машиналарды милдеттүү колдонуу талабын алып салуу болууда. Президент Дордой базарынын соодагерлери менен жолугушууда соода-саттык ишмердиги үчүн патент системасын 2024 жылдын 1-июлуна чейин узартууну убадалаган. Соода-саттык үчүн патенттер 2024 жылдын 1 январынан тарта жокко чыгышы керек болчу.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын Чүй облусунун Аламүдүн районундагы бөлүмүнүн кезектеги жаңы имаратын ачты. Имарат заманбап жабдуулар менен толук камсыздалып, улуттук коопсуздук кызматындагы аскер кызматкерлеринин жемиштүү иши үчүн бардык шарттар түзүлгөн, деп билдиришти атайын кызматтан. 2021 жылдан тарта өлкөдө укук коргоо органдарынын, айрыкча УКМКнын имараттары жаңыланып, ачылыш аземдери салтанаттуу түрдө өткөрүлүп келет. Бирок каржы булагы кайдан экени ачыкталбай келет. Акыркы жолу Ташиев өлкө боюнча УКМКнын 50ге жакын жаңы имараты курулганын айткан болчу. Бишкектин 1-май райондук милициясы бейтааныш кызды сабап, окуя болгон жерден качып кетти делген 36 жаштагы шектүү кармалганын билдирди. Жабыркаган шаар тургуну Бишкек милициясына 2 декабрда кайрылган. Ал ошол эле күнү саат 20:30 чамасында белгисиз бирөө аны Борбор калаадагы Январь көчөсүндө сабап, качып кеткенин айткан. Бул боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү колго түштү. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө уланууда. Буга чейин 14 ноябрда Нарын шаарындагы соода борборлорунун биринде банкоматта кезекте турган 20 жаштагы кызды белгисиз эркек сабап салган. Милициядан кишиге карата бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун, тергөөнүн жыйынтыгына юридикалык баа берилерин айтышкан. 2023 жылы Кыргызстан дүйнөдөгү аялдардын бакубаттыгы жана коопсуздугу боюнча глобалдык индексте 177 өлкөнүн ичинен 95-орунду ээлеп, 2 жыл катары менен Борбор Азия чөлкөмүндөгү аялдар үчүн эң кооптуу өлкө деп табылган. Саламаттык сактоо министрлиги Катар мамлекетинен келген дарыгерлер кулагы укпаган жана угуусу начар 50ге чукул балага бекер операция жасай турганын билдирди. Ошондой эле алар операциядан кийин балдардын 2 жылдык реабилитациясын каржыламакчы. Бул программанын алкагында жылына 150 балага операция жасоо пландалган. Операция эне жана баланы коргоо улуттук борборунда кыргызстандык дарыгерлердин катышуусунда өтөт. Маалыматка ылайык, буга чейин угуусу начар 120дан ашык балага операция жасалган. Дагы 200дөн ашыгы чет өлкөдө операция болгон. Былтыр клубка ушундай операция жасаткан балдардын ата-энелери реабилитация үчүн акча бөлүү кечеңдеп жатканын билдиришкен болчу. Министрликтен тез арада каражат бөлүү үчүн Катар мамлекети менен сүйлөшүү иши жүргүзүлүп жатканын айтып, кийинки жылы сөзсүз бөлүнө баштайт деп убадалашкан. Чолпон Атада жаңы кичи район курулат. Министрлер кабинети курулушка жер берүү чечимин жактырды. Кичи районду куруу үчүн Ысык Көл облустук администрациясына 1 гектар, ал эми Чолпон Ата шаарынын мэриясына 34 гектар жер бөлүнөт. Министрлер кабинетинин маалыматы боюнча, бүгүнкү күндө жеке турак жай курууга арыз берген Чолпон Ата шаарынын тургундарынын тизмесинде 3000ден ашык адам турат. Маалыматка ылайык, учурда бөлүнө турган жерге көп кабаттуу турак жай жана административдик имараттарды куруу долбоору иштелип жатат. Салык кызматы Салык KG мобилдик тиркемесин ишке киргизди. Тиркемени кабинет Салык KG сайтына катталган салык төлөөчүлөр колдоно алат. Мамлекеттик салык кызматы билдиргендей, тиркеменин жардамы менен салык төлөөчүлөр салыктарды онлайн төлөй алат. Электрондук патент жана камсыздандыруу полисин ала алат. Ошондой эле тиркеме аркылуу электрондук товардык, транспорттук коштомо кагаздар менен иштеп, маалымат алып жана отчет да тапшыра алышат. Колдонуучулар Салык KG тиркемесин Google Play'ден жүктөп алса болот. Ал эми тиркеменин iOS смартфондору үчүн версиясы жакын арада пайда болот деп ишендирди салык кызматы.